mına ушул кездерде 2010 жылы Атамбаевдин бийлиги келген ошо Отунбаева президент кези убакыт 1,5 жылдык президенткесинде Ошто когалаң болуп чоң Ош окуясы деп жүрөт эми Ош апаты да аламаты. Мен ошол кездерде ошондой жазгам. Канчалаган адамдын өмүрүн алган ошондой кайгылуу кагылыштар, согуштар болгон. Эми ошону азыркы бийлик ошону кайрадан изилдетип ким күнөөлүү, ошол кездеги бийлик күнөөлүү. Албетте кандай когалаң окуя болсо дагы мамлекеттин ичинде чыр-чатактар болсо, ошонун баарына бийлик жооп бериш керек. Бийлик милдеттүү. Бул айныксыз сөз. Бирок бул өзбек кыргыздын чатагын ошол эле 10 жылдан издөө аздык кылат. Мен кезинде тагдырдын нишаналуу буйругу менен деп айтам мен. Ош ат башынан бар Ош Петусун окуган. Филология факультетинде 5 жыл окуп, ошол пактазарларда пакта терип, окуп жүргөндө өзбек маалелерди аралап, өзбек тең-туштарды күтүп, өзбек үйлөргө барып, ошолор менен алакалаш, мамилелеш болуп, ошол турмушту башынан кечирген киши катары, ошол кездеги өзбек кыргыздын дагы мамилелерин көргөн киши катары калыстык иретинде айтсам, бул өзбек кыргыздын өзүнүн бири-бирине болгон мамилесинин жанагыдай коогалуу, жаңжалдуу жактарынын тамыры дей алыстан башталат. Туугандар, алыстан. Мынабу Төлөгөн Касымбековдун атактуу Сынган кылычын алалы. Бул тарыхый роман биздин Орто Асия чөлкөмүндө, Союзду айтпай эле коелу, мыкты жазылган шедевр роман. Ошто ошондо абдан изилдеп жаш кезинде бүт архивтерди казып жазган авангард романдардын бири. Азыр дагы тамшанып окуйсуң. Ошондо Кыпчак кыргыз кайраштырып, Кыпчак мусулман кул миңбашы Кудайырханды бийликке алып келген киши. Ошол качып, сүрүлүп, анан тоого келген жерин сүрөттөп атат. Бекназ Абылбийге ошол кыргыздардан жардам, кыргыз тууганды өзүнүн туугандары да, ошол жардам, тоолуктардан жардам үмүт өтүп, ошо кол курап барып кайра Коконду такталаш оюнуна кайрадан кирем деп келгенде, ошол Алмамбет, жүзгө таяп чыккан Алмамбет айтып аткан сөзгө ошону окугандар билет. Ошондо Алмамбет карый айтып атат: "Бай, сага эмне керек? Эми миңбашы болдуң, башкасы болдуң, эми элди дагы кыргын кайдабай тынч жашабайсыңбы?" десе, мусулман кул ошондо тиги Алмамбеттин энөлүгүнө күйгөндө мусулман кул айтып атат: "Ай, мен кара чапандарды чабам" деп атат. Анан Алмамбет айтып атат: "Кара чапан деп сен аттырбадың. А деле өзүбүздүн боорубуз эле" болот. Мына ошол диалогдо улуу ошол доордун ошол улуу шоораты, ошол мезгилдин күйүүсү айтылып турат да. Трагедиясы да бар. Кара чапандар деген кимдер? Кара чапандар албетте өзбек улуту. Ошол Кокон талаштарда, Кокон хандыгынын убактарында эле ошол бөлүнүп жик салуу, ошо бийлик ошо бөлүп коюп, анан башкаруу жана разделай и властвуй деген орустардын саясаты, орус акбатышачылык орустардын саясаты жүргөн. Андан кийин Советтер Союзу социализм доору келди. Мына мен түштүктүн журналист катары, калемгер катары тарыхты жазып жүрөм го. Ошол аксакалдар, ошол кездин күбө болгон аксакалдар айтып берген мага. Ошо Акын Бабаевдин учурунда тиги социализм, коллективчилештирүү, колхоздоштуруу, чарбаларга ирилештирүү жүрүп турган кездерде мынабу республикалардын чектери бөлүштүрүлгөн. Ошондо дейт, Москвадан да келген комиссия, анан жер бөлүштүргөндө Касыкка катышкан. Мынабу жер, мына өзү биягы Өзбекстанга карайт, биягы Кыргызстанга карайт деп бөлөт. Эртеси эле кыргызы түшкө чейин, шашкеге чейин үйдө бекер беймал жатса, казыктар бери жылып калган дейт. Көрдүңүзбү? Ичкери көздөй, Кыргызстандын көздөй казыктар жылып кеткен. Ошол кишилер мага айтып бердилер. Мына энөлүгүбүздүн айынан, мына Аксыга барсаң, азыр Аксы району Алабука аратиш болуп, чек аралар ушундай өрүп кирип кеткен. Кийин анан
çoңдордон көрүp жүрдү, Усвалиев күнөөлөп жүрдүк, тигини күнөөлөп жүрдү, Кемпироватты берип берди. Ошол жерлик бийликтер эмне кылды? Раистер, ошол жергиликтүү раистер өзбектердин ашына берген коньягына тоюп алып, анан арендага берип атат жерди. Мен аны изилдегем кезинде. Анан алар бери жылат. Анан өзү сөгүн коет. Ошентип анан жана аратиш акыбалга көп жерлер ошентип кыргыздын энелигинен өтүп кеткен. Кийин анан чакарда ошолор барып жаңжалдын башаты болот. Жер талаш, суу талаш деген. Анан экинчиден намыс талаш деген. Мына мен окуп жүргөндө өзбек Ошто аз эле кыргыз бар болчу. 70-жылдардын башында. Өзбек басымдуу, өзбек улутундагылар. Анан кыргыздар деле допу кийчү, өзбектин допусун кийип, өзбекче сүйлөгөн мода болчу. Шай көйлөк, шайыштан, мындай айтканда кийгени аялдардын, кыргыздар. Ошол деле орустар, Өзбекстандык орустар өзбекче сайрачу. Мына ошол элдин улутчулдугу дейсиңби, шовинизми дейсиңби, мекенчилдиги дейсиңби, ошол мамлекеттик саясат болгон Өзбекстанда. Ошону башка майда элдерде өзлөрүндөгү канча миллион тажик бар, канча казак бар, канча кыргыз бар, бүт өзбектештирип алды да. Мына бүгүн 40 миллионго чукулдап чоң мамлекет болуп отурат. Кыргыз эмне кылды? Кыргыздын борборунда жалгыз кыргыз мектеп калды. Номер 5 деген. Муну канча жаздык. Башканы кой, өзбек деген көп тиякта. Мына эле Дунган 1,5 кылым болду Дунгандын келгенинде, Кытайдан качып, геноцид болуп жаздаганда азыр мына февраль айында 1870 канчанчы жылы биздин Торгарт аркылуу качып келген 11.000 Дунган, 11.000 түтүн Дунган. Биз бүгүн Дунгандар деле көбөйдү. Şu Dunganды, az канактай Dunganды биз өзүбүзгө сиңире алдыкпы, башканы кой. Биздин энелигибизден, энө саясатыбыздан чаржайып, бирин-бирин көрө албаган кыргыз. Bir-biri менен ал кыркыруу болуп, эмчекти кыркыруу болуп, анан уруулардын сайызы, уруулардын фондусун кыргыз, анан бирөөнү сиңире алабы. Мына мен моңолдор уруусунун, өзү моңолдордун эмне дейт, айланай гимнини өдө жазып, чериктердин гимни дейт. Бөлүнүп атышат кайсы. Бул мамлекет болгонбу чериктер эмне? Моңолдор черик, мамлекет же болгусу келип атабы. Ал эми гимн деген, эң белги деген бул мамлекеттин, герб деген мамлекеттин символдору. Анан ушун тамтаңдап, анан эмне ынтымак болду, Карагулжа ынтымак болду, же Ноокат тиги ал дедиги мени Бектуруш Салгаман деген досум жазган жана каңгылар жөнүндө бүт дүйнөнү каңгылаштырып жүрөсүң сен дедим мен. Биз аны каңгы кылып саптык. Мына ушундай жанагы ала бөйрөк, уй боор деп коет муну. Ошондой бөлүнүүчүлүктүн айынан башка элди өзүбүзгө сиңире алган жокпуз. Бул мамлекеттик саясат да болгон жок. Ошол социализм учурунда, менин учурумда деле ошол өзбек кыргыз майда чатактары болуп жүргөн. Бири-бирин түрткүлөмөй. Өзбектер ошол маселен мен айтайын, өзбек маали менен тиги аралап кетип баратсаң, "Ой, кыргыздар келиапты" деп. Бир Африкадан келгендей, ошол маалелерде ошондой балдар кыйкырып атчу. Анан 90-жылы мына чоң ошол жарылуу болду. 90-жылы. Жер талашты, орусча айтканда повод кылып шылтоо Масарийдин убагында. Анда союз бар эле. Бирок тилекке жараша убагында токтотулду. Мына ошондон кийин мен дайыма айтам, кыргыздын да кудайы бар экен. Бүт түштүк эли, түштүктүн кыргыздары, түштүк аймагынын, мурдагы Анжан тараптык кыргыздар, аркалык кыргыздар деп айтчу. Жалаң ак калпак анан өз тилинде сүйлөгөнгө аракет кылып калды. Экинчи 20 жылдан кийин анан мынабы 10-жылы дагы ошондой коогалан болду. Албетте ошону эл душман эмес бири-бирине. Улуу Абай айткандай, жаман улут жок, жаман адам бар. Ошол адамдар чок салат. Ошондой саясатчылар чок салат. Аны пайдалангысы келет. Өзүнүн жанагы имиджине, өзүнүн тиги креслого жетиш, оңой жол, төтө жол катары көрүп ошондой улуттук кагылыштарды пайдаланган. Албетте кара өзгөй адамдар болот саясатчылардын ичинде. Анан бүгүн эми ошол өткөндөрдү чукулай бербей мамлекет, бийлик башындагы мырзалар алдыга Ден Сиопин айткандай Актай барактан баштап ошону кантип биз өзбек кыргызды бириктире алабыз? Мына Дунганды кантип биз эл кыла алабыз өзүбүзгө? Мына азыр Дунган деле мына көчө
Жақында Қазақстандан дұңғандар тоқмақ жегенден кейін біздің дұңғандар да қазір қырғызша сөйлей баштады. Алар түшүндү. Бұл эми өгөйлөө эмес. Ошол сен мамлекет катары идеологияң болуш керек. Ошол башка элде. Өзүң ынтымаксыз болсоң, өзүң бир элди талкалайм, сындырам деп турсаң, кайсы эл сага биригип берет? Кайсы эл биригип берет? Өзүңдүн ичинде Кыпчак автономиясы түсөм деп тамтаңдап чыккандар болгон. Мына түштү Баткен тарапта. Бакиевдин убагында. Бул калыптуу. Ошентип мына биздин ичибизде калмак дегендер бар. Уйгур дегендер бар. Мунун ошонун мен досторум бар ошонун ичинде. Менин устаттарым бар. Ошол башка улуттардын ичинде. Бирок ошо кара өзгөйлөр да бар ошондой. Бул кайсы элде болсо да ошондой болот. Аны мамлекеттик деңгээлде саясат жүрүш керек, идеология жүрүш керек. Кыргыздаштыр ошол түпкү, уңгу, титулный элдин арасына сиңирүү деген саясат жүрүш керек. Ошондо мамлекет күчтүү болот. Аны өткөндө чукулай берсең, тарыхтын жаман жагын чукулай берсең, ошончо Басал Женек айткандай, жаман жыт келе берет. Сасы. Ошон үчүн алдыга канткенде биз эл болобуз. Мына мен өзбек туугандардан эки жакшы жан досум бар. Биринчиси Илхомжон Абдыкасимов деген өзгөн шаардык элге билим бөлүмүн 22 жыл башкарган киши. Манасты окутуунун, Чыңгыз Айтматовду окутуунун өзүнүн усулун кийирген өзбек мектептерге. Ушул киши кысматтан сүрүлүп, кароочулук ишке алынбай калды, сыйлыктı ғой. Мына ушундай башкы улут болсо дагы жана Алмамбеттей, Улуу Манасты Алмамбеттей, Алмамбет кандай кыргызга кысмат кылган. Ошондой башкы улуттан болсо да ошондой Юдахин кандай кысмат кылган, мисалы Константин Юдахин. Ошондой адамдарды мамлекет колдоп, ошолорду алдыга чыгарыш керек болчу. Жуликтерди анын ордуна, жанагы аферлорду алдыга чыгарат дайыма бизде. Анын өзүнүн азабын тартат. Кадыров деген депутат болгондо, мисалы чатак чыгарган. Ошондой кишилер чыгарды да. Мына ошон үчүн мамлекет эсине келип, өткөндү чукулай бербей, алдыга жылуунун, элди бириктирүүнүн, жанагы уруулаштырганы мени 40 уруу, анан эмне уруу деген токтотуш керек. Жөн эле тамтаңдай бербей. Кыргыз, ураным Манас, улутум Кыргыз деген бир желектин алдында, бир байрактын алдында, анан бириксек, анан ошондо иш алдыга жылат. Менимче ушундай.